Assalamu alaikum. Hormatly dostlar, mekendештер. Жалпы эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Биз бүгүн Нариман менен ХБКнын ортосунда жүрөбүз. Бул тарап Достукка кеткен көчө, аэропортко кеткен көчө. Бул тарабы Кара Суу району болуп калат. Өткөндө өзүңүздөр билгендей, могу жерде ямаларды, чукуп таштап койгон жерлерди тартып көрсөткөнбүз сиздерге. Жол башкармалыгы азаматсыздар сонун кылып жамап койду. Машиналар дагы эркин жүрүп калды. Бул тарап болсо шаарга кирген Ош район көчөсү. Биз болсо сиздерге көрсөтө турган максатыбыз бул жерде баягыда 1 ай болуп калды. Ушул жерде жүрүшөт эле жумушчулар. Трамбовкалап. Бул ошол Наримандын башына дээри, ХБКнын бүткөн жерине дээри. Мондай болуп тротуар болуп асфальт басып сонун кылып коюшуптур. Бул жер болсо ошол Саммыйка. Эмнегедир Ош жанагы жашыл чарба жумушчулар бул жакта көрүнбөйт. Мынтип чөптөр өсүп кеткен. Өтө. Мусор дагы өтө көп экен бул жерде. Мондай болгон ямаларды толтурбай эле кете беришкен. Бул жерде ошол таштын, шагылдын калдыктары калып кеткен. Тегиздеп койгон эмес да эмнегедир. Анан мондай болгон лампочкаларды, освещенияларды коюшкан бул жака. Урматтуу Оштук жердештерибиз, мекендештерибиз, сиздерден баарыңыздардан суранат элек мондай болгон мусорларды, бөтөлкөлөрдү көрүнгөн жерге таштаганды токтотолу. Биз адамбыз да, биз мал эмеспиз да. Кара, эми бул кимдин иши эми бул? Ben az pauza alıp тазалап алып коyun. Тазалап алып та койдук. Негизинен өтө көп мусор. Бул жака Ош тазалык келбейт окшойт, эмнегедир. Анан бул жактагы көңүл чардандан калып кетиптир. Сиздерге колдон келишинче тартып, кандай тартылганын, канча жерге дээр тартылгандарын барып көрсөтүп бермекчибиз. Сиздер болсо колдоо иретинде подписка болбогон болсоңуздар подписка болуп, лайк басып, комментарийге ой пикир жазганды да калтырбайбыз. Бул жерде болсо шагылдар эмнегедир бирок жол толугу менен бүткөн. Мондай болгон артынан тазаламай, артын кайра тегиздеп коюшкан эмес. Mısır. Bütçer mısır.
Бул ош тазалыкка дагы бирок чынында бир түшүнүктүүлүк менен мамиле кылыш керек. Булар суспет этпейт. Менимче анан адамдары дагы аз. Анткени айлык маянасы деген бир таныш аке бар эле. Сурасак 22 000 деді окшойт, адашпасам. Ошончолук айлык алат, анан көпчүлүгү ошого байланыштуу иштебейт окшойт. Ана окшон ямалар мондой болгон казылып түзөлбөй калып кеткен дөңдөр бар экен бул жерлерде дагы. Тротуардын кенендиги бир мисалга алсак 3 метрдей бар экен. Асфальт өтө жакшы деңгээлде басышкан. Жакшы деш керек. Мондой болгон жерлерди дагы, кошулган жерлерди жакшы кошушкан. Бул болсо ошол Сементей кинотеатры. Ош Жашыл Чарба ишканасы эмнегедир өтө төмөн деңгээлде иш аткарып жатышат окшойт. Эмнегедир мондой болгон бак-дарактар өтө көп. Бул Ош районунда жана КБКда. Ушул жерлерди эгер көрүп жатсаңыздар, келип бир жеңилдетип же мондай суроогу жеткен бак-дарактар болсо кыркып алып койсоңуздар жакшы болмок, анткени бирөөнү басып калышы мүмкүн. Эмнегедир бул жерлерде көптөн бери эч каралбаган да. Көптөн бери дегенде бир жыл, 2 жылдан бери каралбагандай эле көрүнүп турат бул жерде. Эч тазалык дагы келбейт окшойт бул жака. Ош Жашыл Чарба деле келбейт окшойт. КБКга өтө чоң жардам керек го дейм. Бул бак-дарактарды сугарган бир адам жок. Бул уже зымдарга деле жетип калыптыр. Муну кырккан жан деле жок. Мыналардын арсаларын абалы мына. Булар бул деңгээлге жетиш үчүн бул канча менет кылды бул дарак. Буга кичине суу куюп турса, ушул жашылданып сонун болуп өсөт эле. Бирок суу куюлбайт экен. Бул байкуш дагы менимче жамгыр деле күтөт го дейм. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Гүлкайырдын
алдыңкы бетине келдик. Жолдун бул бети болуп калат. Бул жерде дагы каралбай калып кеткен жерлер өтө көп. Мына тосмолорду дагы бир карап жаңылап койсо жакшы болмок экен. Анткени шаардын так эле ортолору бул жерлер дагы канчалаган меймандар келет, канчалаган туристтер келет. Ушул ар бир жерге камера коюп тазалыкты жакшы көзөмөлдөш керек экен. Анткени Ош шаары мурда мындай болгон эмес. Ош шаары өтө таза болчу. Бул жактан деле жүрсө боло берет. Тротуар өзү негизи наркы кетти. Биз баскан жерде. Бул жакта болсо лотоктордун абалы. Бул жерде болсо ошол турба болгон илгери. Көмүлүп, уже турба дагы жоголуп кетти. Аман болуңуздар, көрүүчүлөр. Кайсыл жакта болсоңуздар дагы алтын башыңыздар аман болсун. Биз КБК районун тартип көрсөткөнгө аракет кылдык. Чоң рахмат.